Марва тартуулайт. Жамгырдын берекеси. Anta bol erterek, baçmırak bolçu. Kap, jamgır baştaldı. Эми велосипед тээп ойной албайбыз. Астагфируллахалазим. Эмнеге жамгырга нааразы болуп жатасың? Мунун эмнеси жаман? Мен жөн эле кап, жамгыр башталды дедим да. Чынбы байке? Жамгыр жакшылык. Жамгыр Аллахтын чоң рахматы. Ошон үчүн жамгыр жааса капаланбай жүр. Түшүнүктүү. Жамгырды дагы Аллах жаратты да, Билесиң Ира. Жамгыр жаап турган маалда сыйынуу өтө пайдалуу. Ооба. Жамгыр жааган учурда айтылчу тууба тилекти билесиңби? Ооба. Аллахума сойбан нафиян. О Аллах, бул жан пайда берсин. Туура. Биз зыян эмес, пайда алып келген жанды сурайбыз. Эгер жамгыр болбосо эмне болорун билесиңби? Дарыялар кургап, өсүмдүктөр куурайт. Анан биз ачкачылыктан өлөбүз. Андан кийинчи? Курандын көптөгөн сүрөлөрүндө жамгырдын пайдасы, берекеси көп жолу айтылат жана кенен түшүндүрүлөт. Машаллах, кечир мени, мээримдүү жана кечиримдүү Аллах. Жер жамгырдан азык топту. Жамгырдын пайдасы менен бактар өсүп, мөмө жер жемиш көп болот. Нусса, Рара, сыртка чыгып ойногоңор келип жатат окшойт, Болгону алыска кетпегиле. Макул апа. Албетте. Кеттик, Рара. Бол тез. Аллах шамалдарды жиберет да, булуттарды жылдырып, аны өз каалоосу боюнча асманга жаят. Булуттарды кыймылга келтирип турат. Ошондо алардын ортолорунан жамгырдын чыкканын көрөсүң. Ал жамгырды пенделеринен каалаганына жеткирет. Ошол убакта алар кубанычка ээ болот. Ар-Рум сүрөсү 48-аят. Жерге жан берүү үчүн асмандан түшкөн жамгыр биздин жүрөгүбүздү тирилтүү үчүн түшкөн Аллахтын Кураны сыяктуу.